Алмамбеттин окуясы. Бейжің қалқында Туңша жұртында, Таңша шарында Чылабак хан, андан Солобок хан, андан Сорондук хан бүтүн Кытай жұртунун аскер башчысы болуп турган Зор Кытай. Түркчө кол башчы, баатыр. Сорондук 55-ке келгенче кызы болгону менен эркек бала көрбөдү. Ал себептүү мөгдөдү. Бутканасына кирип күнү түнү чокунуп жүрдү. Акыры Алла себепкер болуп тилегени келди. Жараткан рухун мусулман жасап, бир бала берди. Аялы бойгат болгондо Соорондук бутканасына жана кирди сыйынмак үчүн. Бут кудайынын ичиндеги шайтан уулунун тозоку боло тургандыгын айтып, анын тилине кирбөөсүн эскертти. 9 ай 9 күн жетип, төрөөр мезгил келди. Толгоо катынын башына заман акыр салып шайын кетирди. Бир айдан бери кар түшүп, күндүн бети да ачылбайт. Каапырлар кытайчасынан кылып, катынды жынсагына салышты. Асыл бул менен ар тарабын кыстырып бурмалашты. Кан катыны тубат деп караламан журт азырланып, адамдардын астына аземдүү килем салынды. Ар тарабына 60 чырак жандырды. Опураган катындар ордого толуп, ал эмес 12 капка коргонго батпай калды. Курсактан чыкпай аткан балага Умейил периште келип ырыскы жөнүндө айтып, жаннатты көксөгөн балага Мукамбет жайын туюнтуп, куйрукка чапкылап кубалады. Бала Мукамбет деп бакырып чыкты жарыкка. Периштенин урган тагы ар бир баланын куйругунда көгөрүп турат. Бул айтылгандын далили. Бала бакырып чыкканда жанган чырактар чачылып, жааган күн ачылды. Бутканадагы сүрөттөр кулады. Чокуунуга кирген Соорондук буттарынын күңгүрөнүп, доорук түшүп турганын көрдү. Айтор бүтүн Таңшаң журту бүлүндү да калды. Жаңы төрөлгөн бала энесинин сүтүн соргон жок. 5 күн өттү. Акыры энесинин сүтү да байып кетти. Бул Таңшаңда Салар аттуу мусулман боло турган. Өзү дунган уругунан. Сапарлап келип 11 жылдан бери Соорондукка каралаш, кызматына аралаштырып калган. Ошонун катында төрөгөнүнө 6 ай болгон. Бая Соорондуктун катыны төрөп жатканда чогулган Кытай аялдарынын көбү тей болуп, алардан сырткары ушул Салардын катыны Изат да бар болчу. Башкалардан элпектик кылып жүгүрүп жетип баланы да ала калып, киндигин кескен. Имчегин салса ээнип алды. Ошону менен 3 ай үйдүн бетин көрбөй баланы бакты. Анан энеси эсин жийди го деп алып келди. Бала бакырып ыйлап, өз энесинен жаа бою качты. Соорондук баланы бага бер деп Изатка берди. Какайдан канча миңди союп, баласына ат коймок үчүн Соорондук той баштады. Ыламасын баңгидечү, баланы самбылага салып, келген жыйындан ат коюп берүүсүн өтүндү ата энеси. Ортодон аш бышы мезгил өткөнчө эч ким ылайыктуу ат таба алган жок. Кан каардана баштады. Акыр дүйнө сакчысы болгон Кызыр Алланын амыры менен пайда болуп, балага Алмамбет деп ат койду. Төрөлгөндө Мукамбет деп кыйкырып чыкканын өз кулагы менен уккан Соорондук бишарат аттын койду деп койнуна кубанычы толду. Ат койгондун акысына 6 дилде 10 күмүш берди. Кызыр алтынды Изатка, күмүштү отургандарга берди да өзү кайып болду. Изат Алмамбетти 3 жашка чыкканча бакты. Ошого чейин бала өз энесин көргөн жок. Кака этин жегизбей, Салар ага арам адалды ылгатып өстүрдү. Ошентип 6 жашка келди. Зирек өскөн бала көктү карап, мунун тирөөчү кайда деп ой жоруп, али баланын акылына келбеген нерселерге акыл калчай баштады. Кашына балдарды жыйып алып, калаадан шашкелек Занги майоонун кабагына барып, аларды жарыштырып, алдыга келгенине алма берип, ойногону да, ойлогону да башкача болду. Занги майоонун түштүк жагы саз болуп, курдумдун кара суусу эле. Балдар менен ар аптада ошол жерде ойнойт. Бир жолкусунда 2 бала алдыга мен келдим деп талаша кетишти. Алмамбет теректин бутагын сындырып алып, сайга сайды да, мындан кийин чыгып келгениң ушуну кармап келип, анан байга алгыла деди. Ошентип, адилеттиги билине баштады. Жанына обададан танбаган, пайда көрсө барбаган балдардан жолдош күтүп атты.
ачкага аш, жылаңачка тоң берди. Жашы 8-ге толгондо атасы окууга берди. Анда 6 жыл окуду. Чантуудан бөлөк душман жок деп, алардын жайын жаман деп угуп окуган бала бурут десе булкунуп, чантуу десе чамынып өстү. Ай күндүн ааламдагы ар кандай кубулуштун жайын молдолорунан сурап, тыңгылыктуу жооп ала албай жатты. Ордо менен Паң үйүнүн ортосу бир далай эле. Бир жолу дагы ошондой талаш болуп, жанындагы жолдошу шаштыргандан аны таштап кое албай Ордого келди. Баласынын жүрүмүн, жөндөмүн байкаган Соорондук өзүнүн карып калганын айтып, элдин арызын угуп, башкаруу укугун берди уулуна. Ошентип 14 жашында такка отуруп, элге адилеттиги билинди. Канча түрдүү маселени адил чечип, бат эле эл оозуна алынып кетти. Таңшаң түгүл какан журтун башкарды. Бир сапар Кентун Керес шаарына барды. Улук десе жүгүрүп, урматына бүгүлүп турган кырып сап киши Алмамбетти тагы менен көтөрүп, колмо-кол өткөрүштү. Хандын урматына курмандык чалууга 7 кишини чынжырлап байлап койгон экен. Өзүн көтөрүп турган 22 кишиден анын жайын сурады эле. Кентундун Баңбаңы түшүндүрүп берди. Аларды өлтүртпөй аман алып калды. Ал жерде аш бышым сурак кылды. Кайра кайтаарда колдон колго өткөрүп узатышты. Бакбурчунга келгенде да 8 кишини курмандыкка даярдап коюшкан экен. Алардын да жанын аман алып калды. Кишиден курмандык чалууга жашы жетпестигин шылтоо кылды. Көпчүлүк аскер көчө бойлоп тизилип турат. Кытай заңы менен кайтаарында баягыдай эле колмо-колдоп көтөрүп узатышты. Бакбурчундан кийин Каканга келди. Мында да 10 киши күнөөкөрдү курмандыкка даярдап коюшкан эле. Алмамбеттин доорунда алар да өлүмдөн кутулду. Жетим жесирдин арызын угуп, адилет сурак кылып, Каканда 6 күн турду да эми Чынмачынга жөнөдү. Чынмачын атагулуу чоң бээжиндин калаасы, кадимки Эсенхан турган шаар. Эсенхандын астында 90 дууду, 100 жаңжуң, даңдуңу болсо эсепсиз. Шыбаң Сууру деген 2 аяры кызматында. Не сонунун баары бар. Калаага келген Алмамбет Эсенханга жүгүнүп таазим кылды. Айбатына айран азыр калган Эсенхан ордунан тура калды. Акыры душман болорун туюнган аярлары ханына шыбырап калганга үлгүрүштү. Миңден башын бурбаган, миңдеген адам камаса, бир жалтанып турбаган, кармагандан кан чыккан, карагандан жан чыккан сүрүн көрүп, жаш болсо да баш болгон акылына таң берген Эсенхан 60 киши курмандык чалууга даярдаткан экен. Алардын да кашы канын сурап калды. Кан жок дей алган жок. Өлүм алдындагыларга Алмамбет азаттык берди. Ал жерде 6 күн сурагын жүргүздү. Башына дөөлөт кушу конуп, жүзүнө ыйман нуру төгүлгөн баланы ушундайда жайлабаса болбой тургандыгын аярлар ханга кайра эскертишти. Чоң атасы чылаба болгон Соорондук оңой жан эмес. Анын жалгыз уулун өлтүрсө, калдайган Каканды кайтарып турган аскери менен согуш ачса эмне болот? Ушуларды ойлогон Эсенхан аярларга макул болгон жок. Залалы болсо атасынын колунан өлүүсүн каалады. Мындан оолак болуусун тиледи. Кытайдын журту кызыл чок. Кылымда мындай неме жок. Мурда неге айткан жоксуң деп, кийин соңу доома тартпаңыз. Акыры Кара Кыргыз журтунан Кытайга кыйсып ыртышөр. Ар жактагы Бараңсоз менен Иңгилис бизден алыс. Кара Моор көлүндөгү орус элинин баатыры Жаян Жагөр жаңы өрүм болуп али жаш. Күн чыгышың Дайра көлү болуп, андагы жаяу эли Алтай суунун үстүндө жүрүп келип уруш кыла албайт. Ал тараптагы Бычылыны жердеги Кычылы болсо Кытайга карайт. Жашы 8-ге толгондо атасы окууга берди. Ташы көлдүстө болгон кызыктар бар. Чантуудан бөлөк душман жок, алардын жайын жаман деп окуган бала. Андан ары кайык менен кеткен жан десе чамынып өстү. Ай күндүн ааламдагы эни 60 жылдык чоң дайра дейт ал жакта. Тыңгылыктуу жол ала албай адам жок. Качанда болсо Какан менен кармаша жүргөн ушул Кара Кыргыз ага каралашкан жолдошу шаштыргандан ушуларды таштап кое албай Ордого келди. Сууру аярлары ханга эскертүү айтып кала беришти. Алмамбет эми Каспанды көздөй жүрдү. Ачааны кыштагынын башчысы Көшөгөш Калдай айтпай туруп 4 кишини курмандыкка чалып ийиптир.
Ага ачууланган алакең 5 кылып көшөгөштүн кылыштап салды. Көргөндөрдүн эстери ооп далдайды. Ал жерге эки конуп, элдин эсебин алып, баңдууну калдай шайлап, 60 күн дегенде Таңшанга кайтып келди. Бир күнү жанына 50 бала жолдош алып, Арал тоосуна аң уулоого чыкты. Каспан тоонун аягында кара дырмак белде боз үй тигип мал баккан кара калмак эли бар. Аяк жагындагы сеңирден аккан кара сууну бойлой калың токой, күн жүрүшү чатала. Алардын арасында кош тоосу жок, 2 ат менен жүрсө 7 күндүк болгон талаа. Арал болуп бөлүнгөн саздары бар. Тоо тарабы ит кечпес, андан ары адыр. Адырдын учун кыркалап аккан кара суу. Аң кыла турган жери ушул ит кечпес менен кара суу. Эки суунун арасы жарым күндүк талаа болуп, өзүнчө арал. Ичи ормон токой чер. Каман капилет качырып, жолборус жойлогондуктан оңой менен адам аралабайт. 30 жигит саадак тартуучу, 20 жигити мылтык атуучу болгон Алмамбеттин жолдоштору токой аралабай кырга чыгышты. Эч нерсени элебеген алакең аралга жалгыз кирди. Суу боюндагы жекен камыш аралашкан жерге жеткенде Дүкшө деген каман качырып калды. Алмамбет колундагы саңса деген камыш таяк менен өлтүрө чапты. Жете келген жолдоштору алкап жатып калышты. 2 бугу, 3 марал, азыр өлгөн бир каман болуп, бергенчиликтен олжолуу кайтышты. Алмамбеттин жолдуу экенин жобурашып, жолдоштору аң уулоого кызыгып, эми жума сайын келмей болушту. Соорондук баласын карап жүрүүнү тигилерге тапшырса, алар баласынын жалгыз жүргөн эрдигин айтпай жашырышты. Шаарда жүргөндө Алмамбет 50 000 жигитти машыктырат. Алмамбет 15 жашка толду. Бири 1000ге баш болгон 1000 башчылардан 60 жигит кош чалып, адатынча Арал менен Адырга аң уулады. 6 бөрү 5 доңуз атып алышты. Аскери дөңдө калып, өзү элик кууп, ага жете барганда Эңкөө деген зор жолборус качыра берди. Ит үргөндөй сезбеген алакең колуңдагы заң таяк менен анын башын жара чапты. Ошону менен токтолуп калбай, эликти кууган бойдон кетти. Кууп жетип, булуңча шабырга камап калганда, элик экөөбүздүн аралыгы 5 кулач келген жерден каргый качты. Эликче күчүң болбосо, куруп кал деп атын жемелеп, артынан түштү эле алдындагы кыл жейрен элик секирген жерден аттап өтүп кетти. Элик кара сууну жакалап, кара ормонду бакалап качты. Артынан кууп баратып, аянта турган бир топ жанды көрдү. Алар 40та экен. Алдыларына 40 канаттуу ат минген. Качкан элик ошолорго аралаша калып, бир силкинип, адам кебетесине келди. Булар 40 жилден эле Кудайдын буйругу менен келгенин кабарлашты. Өздөрүнүн жайын айтып, акыры жыйган жолдоштору душман болуп, өзү алашка кете турганын баяндап, анан көгүчкөн болуп учуп кетишти. Көпкө сүйлөшпөй калганына өкүнүп, жок дегенде бирөөсүн кармап калбапмын деп кейип, кайра жолдошторуна кайтты. Өлгөн жолборусу тегеректеп, аң-таң болуп турган жолдошторуна Алмамбет түшүнө берген жок. Ал жолборус эмне экенин да элес албаган эле. Күчү канчалык экенин да билбейт. Жолунан качырып чыга калган соң жыга чаап баса берген. 40 киши кыймылдатпаган куйруктуу Дагул аю деген бар. Ошону жолборус бир бут жерге ыргыта чаап өлтүргөн экен. Маңгулдун кырчоок мергени ошол жолборусту атканда ок тийбей калып, жолборус кырчоктун өзүн жалмаган. Ага кошуп атын да ылактырып ийиптир. 400 мерген чогулуп ошол жолборусту кармай албай коюшкан. Бул жолборус андан кыйын эмеспи? Каманды коёндой жолборусту карсактай эле жанча чаап салдың. Аман болсоң чантуунун чамасын түгөтөт экенсиң. Кууп кеткен элигиң гана. Аты өлүп калбаса акыры келет деп аттык эле эмне болду? Деп сураган жолдошторуна болгонун айтты эле алар ишенишкен жок. Жайсаң дегени улуу киши калпайтабы деп башкалар коштоп кужулдашып калышты. Жолборусту союп, кийик доңузун кошо жүктөнүшүп, ар кемиси жер-жерине тарап кетти. Алмамбет 3 баң-баң менен кан кашына барды. Жолборустун терисин көргөн соорондуктун жүрөгү окколжууду. Баласынын коопсуздугунан чочулай баштады. Жолборусту ким атканын сураштырды эле, эч кимиси айткан жок.
60 жолдошторунун баарын алдырып зынданга таштаттырды. Ал жерде алар 40 күн жатып калышты. Алмамбет булардын баарынан бейкапар эле. Жолдошторунун көптөн бери кабарсыз болгонуна тынчсызданып, ууга чыкпаганына буулугуп, акыры зындандагы күнөөкөрлөрдүн абалын билгени кирип, андагы биттеп кеткен жолдошторун көрүп чочуп кетти. Чыгарайын десе тигилер болбоду. Атасынын каарынан катуу коркуп калышкан экен. Аны билген соң атасынын үйүнө барды. Соорондук тигилерди 5-6 күн камап, бир аз опузалап кое бермек. Унутуп калганын эми билди. Бейкүнөө камаган үчүн айыптуу болуп, баласынын сөзүнө макулдап, бошотмок үчүн зынданга жөнөдү. Анда 314 киши бар эле. Жерди 60 кулач кылып оюп, кыш ордуна калыңдыгы 1 кулач таштардан дубал жасаткан. Казып чыгып кетпесин деп, таманына 1 кулач кара чоюн куйдурган. Бир жагына чейинки кендиги 400 кулач. Зындандын жайы ушундай. Алмамбет жете келип, жеке жолдошторун эле эмес, андагы бардык туткундарды бошоттуруп ийди. Баласынын сөзүн атасы кайтара алган жок. Туткундарды бошотуп, андан ары 6 кадам басканча Аренгентун шаарынан бирөө арыз айтып келди. Эмесе ошонун баянын угалы.